Мынакей урматтуу группа. Мондай дивандар келиптир. Башка группанын фиништери мындай сандыгы менен экен эки четинде. Азыр эки адамдын башы бириге калса эле оңой бизнес ачып, олчойгон пайда табуу жөнүндө кеп салышат. Айрымдары ишкерликти жаңылыш нерседен баштап, максатына жетпей, ары жолдо мүдүрүлүп кала беришет. Булардын катарын Айымдар Ордосунун негиздөөчүсү Назгүл Култакеева толуктады. Элдин кыялын 3000 сом берсеңер эле орундатам деген бул оюн 2019 жылдын апрель айында башталып, ошол эле жылдын сентябрь айында токтогон. Оюндун шарты боюнча ар бир катталуучу 3000 сом төлөп, катталгандыгы үчүн 3 этап менен үй шартына керектүү белектерди алып турушмак. Бирок оюн кызуусуна кирип, эл ишеничин алган соң негиздөөчү тарабынан оюн токтотулган. Бир канча убакыт өткөндөн кийин акчаларынан кур калган айымдар тиешелүү органдарга арыз менен кайрылышат. Чын эле айымдар акчаларын алдатканбы? Бул оюндун негиздөөчүсү өз чындыгы менен Nazar News маалыматтык агенттигине кайрылды. Негизи бул биринчиден бул оюн эмес, бул интернет-магазин. Бул ар бир айым алдап кетти деп кайрылган айымдын бардыгы бул интернет-магазиндин кардарлары да. Ар бир айым ушул баягы колдорунда чектерди кармап алып кайрылып атышпайбы, мына биздин баягы далилибиз бар бул айымга салган деп. Ошол далил колунда чектер дагы бир нерсени далилдейт. Ар бир чегинде жазылуу биринчи этап деп биз 3 этапка бөлүп койгонбуз муну. Биринчи этап бул өзүнүн товарын сатып алуу, биринчи этапта. Өзү каалаган белекти. Биз мисалы эч кимди мажбурлаган эмеспиз. Биз мисалы кыйнап, именно ушул белекти аласыңар деп биз заставить этчү эмеспиз да, мындайча айтканда. Анан ар бирөөңөргө прям келгиле, киргиле, мына чоң белекти биз силерге гарантия беребиз деп айтылган эмес бул жерде. Култакеева көтөрүп келген документтердин арасында отчет катары бир канча айымдын аты жөнү, телефон номерлери жазылган дептер колума урунду. Андагы номерлерге чалганыбызда алар мындайча түшүндүрдү. Мен эң башында катталгам апрель жаңы башталган убактачы. Ошондо 3000 салгам. 3000 салып 1 менен 2ге плюсу салгам сразу 1 менен 2ге. Бирде эч нерсе албай эле. Анан 3кө кайра эме алгам. Холодильник алгам. Андан кийин дагы 1-2 жолу акча салдым, 1 менен 2ни алдым, но андан кийин тыйынча алган жок. Дегенде ошо жанагы 3000 берипчи. Жанагы электрис эме касканын алгам. Экинчи этапка жеткенде дагы бир киши ишип келген баланча акча деди. Анан мен барган жокмун. Финишке жетиптирбиз ужечи. Анан 500 сом алып келген, анан 1,5 алып келген, анан тигинче дегенден уже мен уже кетип калам ужечи. Бизде деген айылда бир 5 келин киргенбиз. 5 апа. Биринчиде патрулькаларды алдык, экинчиден алып элекпиз. Финполициянын өздөрүнүн пароктору бар экен, биз ошол парокторунан өтүп кеткенбиз да. Ошонун негизинде Финполиция бизди товар оборотубузду уже текшерип баштады. Мындайча айтканда электронный кошелекторду, блоктор, буга чейин эле банктардан деле иштешип келгенде блокко салынып келген да счетторубуз. Эмне себептен мынча оборот болуп атат деп аларга тийиштүү документтерди берип, көргөзүп, анан кайра счетторду ачып, ошол моментте эле сразу эле ача койгон эмес, бир убактарда карап, текшерип, алар дагы ошонун баарын анан мен берген документтер менен кайра тууралап ачышчы. Ошол эле бул электронный кошелекторду дагы мен ачып бергем. Элдер анткени муну да элдер өздөрү суранган, айыл жергелеринде банктарга алыс экен, бара албайт экенбиз, единица катары салынса жакшы болмок депчи. Ошонун негизинде биз электронный кошелекторду ачтыргам мен. Электронный кошелекторду ачтырып, элге ыңгайлуу экен да бул. Электронный кошелекторду блокко түшүп калды, а бул товар оборот болгондон кийин бири-бирин жаап кете берген болчу. Электронный кошелектор уже ачылбай калгандан кийин мен уже товар оборот жүрбөй калды да. Анан ошого байланыштуу мен токтойлу дедим. Эми бул содада. Сода сатык. Муну деген мен айтып атпаймынбы, бул жерде биз баарын элдерди бир комнатага чогултуп заблуждение киргизген эмес. Биз ачык жарык интернеттерге жарыялаганбыз. Өздөрүнүн талдоосунда белектерди бергенбиз. Биз эч кимди мажбурлап кыйнаган эмеспиз. Мисалы, ал эми өзүнүн туугандарын алып келгенбиз деп атат. Биз кандай маалымат менен алып келди биз билбейбиз да. Мисалы да, ар бир киши мисалы бизге лично мага өзүмө чыгып мисалы алган эмес. Лично мага чыккандар да болгон, чалгандар. Мен туура түшүндүрүп эле айткам. Ошол адамдардын айымдын баары мен түшүндүрүп берген. Алар туура түшүнүп эле, мисалы көз караштары туура эле да. Туура эмес маалымат жеткендерге алардын көз карашы башкача болуп атат. Баса, оюн токтору менен Култакеева үй алды деген видео соц тармактарга желдей тараган. Анда көрүнүп тургандай негиздөөчүнү жакындары туулган күнү менен куттуктап, жаңы үйгө кирип жатасың деп белек берген. Спальныйдарга коюп койгон бурчка жаңы үйгө буюрса кирип атпайсыңар, ошол жерде бизде жасап койгонбуз.
Мен үй алды деген айыпты деген далилдеш керек биринчиден. Ал эми экинчиден мен группанын баарына объявление жасагам. Ким деген мен үйүмдү айымдар ордосу токтор менен үй алды деген далилди далилдеп берсе, мен ошол үйдү ошол кишиге падар этет элем деген. Бирок ооздорун алмай үйлүү болоюн. Ооздорун алмай, бирок аны далили жок болгондон кийин үй алды деп аны айта бербеш керек. Мен үй алган эмесмин. Учурда Назгүл Култакееванын иши экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан текшерилип жатат. Бул иш бүткөндөн кийин негиздөөчү биринчи этапка берилбей калган бийликтердин калганын ээлерине кайтарып бергенге аракет кылат.